Innal hamdalillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi taala ve barakatuhu. Өткөнкү сабакка эле улай суроолор түшкөн экен, ошо суроолорго жооп берүүгө аракет жасайбыз. Мурас кандай бөлүнөт? Мурас көбүнчө бизде балдарынын эң кичинекейине берилип калат, ушул кандай болот дептир. Мурас негизи ислам шарияты боюнча Куранда мисалы 6га бөлгөн негизи. Ан-нисф жарым тең бөлүнөт. Вар-руба 4төн 1, вассумун 8ден 1, вассулусани 3тен 2син алат, 3төн 1 нара калып калат. Ас-сулус деп коет, андан 3төн 1ин алат, тескери 3төн 2син албайт. Ана вассудус 6дан 1, 6дан 1ин алат, 6дан 5ин кайра 5 бөлүгүн албайт. Мына ушинтип кетет. Кимде ким ошо мурас бөлүп ала турган болсо, мына 7 областтын кайсы өлкөсүндө жашасаңыз, кайсы аймагында, 7 областтын кайсы бөлүгүндө турган болсоңуз, ар бир казиятта атайын фатва бөлүмү бар. Ошол жерге кайрыласыз дагы, жана байлыкты кандай кылып бөлүп берет десе, баарын көрсөтүп, татнака кылып бөлүп берет. Анткени бул аял эркек эле болсо, балдары жок, туугандары жок болсо кандай бөлүнүш керек? Ата-эне эле болуп, балдары бар, бирок үй бүлөсү жок болуп калышы мүмкүн. Же болбосо чоң атасы менен чоң апасы калып, башка эч ким жок болуп калышы мүмкүн. Тагдырдын тамашасы ар кандай болуп калат экен, алдырада жаздырар деп. Кудайдын бетин аргысын. Бирок ошондой болуп калышы мүмкүн. Же болбосо эжеси болуп, эжеси же карындашы, же болбосо инисинин кызы болуп калышы мүмкүн. Же өзүнүн кызы менен эле атасы калып калышы мүмкүн, калганы баары жок болуп. Же болбосо энелеш бир тууган болуп калышы мүмкүн. Ушуларга байланыштуу болуп анан кийин мурас эмне болот? Жана өз эрежеси менен акырын бөлүнөт. Бирок бөлүнгөндө кандай? Биринчи ошо майыттын ликафанихи деп коет, кепинине бөлүнөт. Биринчи кокус дүйнөдөн өтүп кете турган болсо. Андан кийин ханутихи деп коет, баягы жыттуу жыпар чөптөр болот эмеспи? Ошол нерселерди сатып алганга бөлүп берилет. Андан кийин орозо битирин Рамазан айында, мисалы, аяктап калганда же ортосунда, эң негизгиси Рамазан айы киргенден кийин орозо кармап жүрүп эле дүйнөдөн өтүп кетиши мүмкүн. Ошол кезде эмне болот? Мойнуна орозо битир бар да, ошонусун бериш керек. Бирок орозо битирди кошумча айтып кетчү нерсе, мечитке түссүн, мечитке берилсин деген атайын талап жок. Бул бей бечаранын акысы бар, ошол бей бечарага берип койсо болот. Андан кийин важип ажылык деп коет, баягы кандайдыр себеп менен ажылыктарды бузуп алган, аткара албай калган, ошол нерселерди аткаруу каражаты эмне болот? Бөлүнүш керек. Жана кафараттарды аткарыш керек, баягы төлөмдөр, штраф деп коебуз го. Ошол нерсени, мисалы, орозо кармайын деп кармай албайт, ден соолугуна байланыштуу. Же болбосо бир Рамазан айында бир орозону бузуп койгон, мына эми кармайм дегенде кармай албай калган, 60 күн кармаш керек. Казаны кошкондо 61 күн болот. Ошонун тамак аштарын мындай жедирип, ичирип бейбачараларга бериле турган өлчөмдөгү тамак ашты эмне кылыш керек? Бөлүп коюш керек. Бул Алла Тааланын жана ошол өтүп кеткен пенденин ортосундагы карыз бул. Ал эми инсандардын арасында да карызы бар болсо, аны дагы андан кийин бөлүштүрүш керек. Ал кайсы? Кадимкиде бирөөдөн карыз алышыңыз мүмкүн, же ижарага бирөөдөн бир мекемесин алгансыз, ошону кандайдыр бир себептер менен биринчи айбы, же экинчи айбы, же үчүнчү айды төлөбөй өткөрүп жиберген болушу мүмкүн. Ошол акчасын эмне кылыш керек? Берилиш керек. Андан кийинкиси кайсы нерсени бир бүлүндүрүп алышы мүмкүн, бирөөнүн машинасынбы, же дубалынбы, же болбосо бир сууну агызып жиберип, анын дубалын көчүрүп коюшуңуз мүмкүн. Же болбосо колунда кармап турган буюмду келе мага бер деп алып туруп сиз шалакылык же болбосо бир кополдук кылып бир нерсени буюмун сындырып алган болушуңуз мүмкүн, жараксыз абалга түшүрүп. Ошол нерселерди эмне кылыш керек? Төлөп бериш керек. Андан бөлүнүп берилиш керек мурастыкы. Андан кийин кайсы нерсени осуят кылган? Кээ бир аталар осуят кылышы мүмкүн да, балдары ушу мен атымдан Алланын ыраазылыгы үчүн бир балдар үйүн куруп берип койгула. Мына жакшынакай балдар бар, кыздар бар, кээде ата-энеси кетип калгандар болот, ата-энеси жоктор болуп калат. Ошолорго бир түнөй турган бүт шарты менен бир жатак үй, балдар үйүн куруп бергиле деген осуят калтырышы мүмкүн. Ушулардын баары жогоруда айтылбадыбы, мондо болуш керек деп. Ошолордон кийин аткарылат осуяттары. Жана ушулардын баары аткарылып бүткөндөн кийин анан калган байлыгын анан көрөт анан. Калгандан кийин байлыгын анан кийин балдардын арасында анан мурас кылып эмне кылат? Бөлүштүрүп башташ керек. Жогоркуларын бүт аткарып бүткөндөн кийин.
ал шарттарды аткарып бүтө элек келе биягын бөлүп алалы андан калганын бере беребиз деген болбойт. Осуят демекчи, осуятка да кыстарма бар. Атанын осуяты 3төн 1 гана аткарылат. Мисалы айтты бир 90 000 сом, же болбосо 900 000 сом, bir балдар үйүнө, же болбосо карыялар үйүнө барып бүт шарттарын түзүп берип койгула, же болбосо баланча көчөгө жолдордун асфальттарын куруп берип койгула деп осуят калтыра турган болсо, ошонун 3төн 1. Мисалы 900 000 сом деди да, ошонун 300 000, 90 000 сом десе, ошонун 30 000 сом гана аткарылат, калган 60 000 эмне болот? Балдарына мурас катары калат. Бирок бизде салт боюнча эмне болуп жүрөт? Азыр барган сайын соода тиричилик күчөп атпайбы? Мурун 1000 койду санаган болсо, азыр миллиардтаган акчаны санап аткан учур. Азыр 1000 коюңуздун акчасын бир унаа кылып 100 000 долларлык же болбосо 90 000 долларлык машиналарды мындай эле минип алып атышат кээ бирлери, Алла берип. Мына ошондуктан азыр барган сайын байлык күчөп атат. Эмне үчүн аны айтып атабыз? Мурун оңой болгон. Кетчү балдар кетип кала бергенде үйдө кичүү баласы алып калып туруп эле жана байлыкты алып калган. Кимиси барса да ошол үйгө барат, ата-энесинин өйдө ылдыйын бардыгын ошол кичүү баласы эмне кылып калган? Мойнуна алып калган. Бирок кандай болгон күндө дагы кайсы баласына каалаганда берип кое тургандай нерсе эмес. Бирок мурас негизи ата дүйнөдөн өткөндөн бөлүнөт. Тирүү кезинде бөлүнбөйт. Тирүү кезинде жөн гана тартуу катарында, белек катар гана берилиши мүмкүн. Эми кийинки суроо, суурдун этин жесе болобу дейт. Арамбы депти. Суурдун этин негизи жегенге болбойт. Бул жырткыч жаныбарларга кирет. Биз жаныбарлар дүйнөсүнөн атайын карадык. Суур жырткыч жаныбарга киреби, кирбейби деп. Коёндорду кадимкидей эле мамалактын баласын басып алгандай эле баягы жырткычтар. Сонда баса калып эле, тапаратып эле жеп коет экен кадимкидей. Бул жырткыч. Анын үстүнө бизге жеткен маалыматтар боюнча кээ бир үйдөн үй бүлөсү менен курман болгондор бар экен. Баягы боорду, бөйрөктөрдү эмне кылып жиберет, кууратып жиберет деген негиздер бар. Эң негизгиси жырткыч жаныбар болгон үчүн жегенге болбойт. Анан жегенге болот дегендер кашкулактын, чычкандарды шишке кылып жесе болот деген сыяктуу болуп калат. Имам Махди тууралуу айтып бериңиз дейт. Имам Махди жерге бузукулук жана будуң чадыңдар бузулуунун тек аябай чегине жеткенде Имам Махди түшөт дейт. Имам Махди бир риваятта Хасан радиаллаху анхунун урпагынан десе, бир риваятта Хусейн дейт. Бул талаш маселе экен. Негизи бир риваяттар Хусейн дейт, бир риваяттар Хасан дейт. Негизинен Фатима энебиздин урпагынан. Фатима энебиздин урпагынан келет, Али радиаллаху анху тараптан. Имам Махди төрөлөт. Анын атасынын аты Абдулла болот, өзүнүн аты Мухаммад болот деп пайгамбарыбыздан риваят кылган далилдер бар. Мына ошол Имам Махди жерге түшүп 7 жыл халифтик кылат деген риваяттар бар. Ошондо адилеттүүлүк, ислам менен жашоонун толук кандуу эрежелери баары сакталат дейт. Андан Даджалдын чыгышы, Даджал чыккандан кийин Имам Иса алейхиссалам түшөт. Иса алейхиссалам түшүп эмне кылат? Имам Махдиге ыктыда кылат. Жана Даджалды өлтүрүп, анан кыямат кайымда эмне болот? Аламаттар, чоң-чоң аламаттар тез-тез кирип келип, анан жашоо бул дүйнө менен аяктайт. Имам Махди жалпы дүйнөсүндөгү мусулмандардын башын бириктире турган дини лидер деп айтылат, кыска түшүндүргөндө. Эми кийинки суроо. Түнү аял эркек баягы мамиле болгондон кийин багымдат намазын окуш керек. Бирок усул жок, таям менен намаз окуса боло береби эгерде жуунам десем жетишпей калсам дептир. Негизи өзгөчө жаңы үйлөнгөндөр айылдын шартында кээде душ же болбосо баня болбой калса, жуунайын десеңиз ооруп кала турган коркунуч пайда болсо, же болбосо кайра жууна берсе, улуу сөздө уят жок дейт, баягы жатынга суу тийип калышы мүмкүн аял кишиге. Ошол кезде эмне кылат? Таяммум алып намазын окуса болот. Ал эми жуунганга шарт бар болсо, жуунайын десеңиз намаздын убактысы өтүп кетсе деле, сөзсүз түрдө эмне кыласыз? Жуунуп, анан кийин намаз окуш керек болот. Тескерисинче айт намазда, жаназа намаздарда таям менен намаз окуса болот. Эгер жуунам десеңиз кечигип кала турган болсо, анткени ал кайталанбайт да. Ошондой эле жума намазында да таям алганга болбойт. Себеби дегенде жума намаздан кечигип калса, анын ордуна эмнени окуйсуз? Пешимди окуйсуз. Демек, орду жок намаздарга гана уруксат таяммум. Жана жогоруда айткандай жаназага, айт намазга, курбан айт намаздарга, май сөөгү кесинен башкага. Ал эми калган намаздар каза болуп кетсе дагы эмне кылабыз? Кадимгидей жуунуп, анан намаз окушубуз керек. Болгону жанагындай шарт.
жууна берип дене ооруп калбай, денеге суук тийип калбай турган абалда болсоңуз. Эгерде суук тийип кала турган коркунуч пайда болсо, анда таям алсаңыз болот. Анан суук тийип калатын коркунуч деп туруп анан сөзсүз түрдө суук тийип калып, анан кийин анан таям улантат деген андай шарт эмес. Акыл менен көрөсүз, мындай карайсыз. Жуунсаңыз суук тийип калышы мүмкүн, ооруп калышыңыз мүмкүн. Ошол учурда эмне кыласыз? Таямымды ала бересиз. Анан баягы шарт жок деп өтүкпү? Шарт жок дегендин мааниси кандай? Жуунганга мүмкүнчүлүгү жок. Жууна турган жери жок болушу мүмкүн. Банясы жок, же болбосо ваннасы жок, жайлоого чыгып каласыз, же болбосо талага бир мал бакканы чыгып калышыңыз мүмкүн. Ошол учурларда. Эгерде жуунганга шарт бар болсо, жанагындай ваннасы, душуңуз бар болсо, же болбосо жаш болуп толуп турган убак, калың кийимдериңиз бар, чаканып туруп эле шарт кийинип алсаңыз болот. Ошондой кездерде эмне кыласыз? Чаканып туруп, чапаныңызды кийип, үйгө келип намазыңызды окуй бересиз. Кандай болгон күндө дагы ден соолук бул аманат. Ошол ден соолукка жуунганда суук тие турган болсо, таям аласыз. Суук тийбей турган болсо, анда эмне кыласыз? Жуунасыз. Намазыңыз каза болсо дагы. Мына жыйынтык ушул. Кийинки суроо. Менин суроом Бакыт устаздын жубайынын группасы бар эле, суроо жооп деген. Ошол мүмкүнчүлүк болсо берип коюңуздар дейт. Ал жоюлуп кетти. Кудай буйруса, кийин курулуп калса, сөзсүз түрдө айтабыз. Азырынча ал группа жоюлуп кетти. Кийинки суроо. Мага суроомо жооп берип койсоңуз, мен Москвада иштейм. Апам менен атам 4 жыл ажырашып жарашты. Андан кийин бир имам киши кайра жарашканга болбойт, шарият жол бербейт дептир, ушул туурабы дейт. Нике, талак маселелери эч качан телефон аркылуу же бирөө аркылуу эч качан болбойт бул. Сөзсүз түрдө нике менен талак маселелерин аял менен күйөөсү ээрчишип барып, кайсы жана жогоруда айткандай, кайсы областта жашасаңыз, ошол областтын баш имамдары бар, фатва бөлүмдөрү бар, баш имамдар болгондон кийин, же болбосо ошол жерде билимдүү имам болсо, ошонун өзүнө барып, кайрылып, анан маселеңизди чечип аласыз. Анан мечиттен эле бирөө намаз окуп же селлечен же башка формада чыга калса, ушундан сурасам болот экен деп сурабаңыздар. Мына менин бир досум бар, баягы сага 3 талак деп койгон. Анан коркуп кетип туруп, анан ажырашам дей берген аялы дагы. Анда сага 3 талак деп коет. Анан эмне болуп коркуп кетип, анан кийин кайра мечитти көздөй чуркайт, бараса бир киши чыгып келаткан болот. Эмне болду десе, таксир бир суроо бар эле. Эмне болду? Сага 3 талак деп койдум, эмне болду деп. Бүттү 3 талак түшүп калыптыр деп коюптур да. Ошо менен талак түшпөгөн аялын кетирди, ал башка күйөөгө тийди, бул башка аял алды, ортодо аябай кыйынчылык болду да. Кийин анан бизге жолугуп калды, анан айттык, эмне болду? Талак түшкөн жок ага. Түшпөйт беле, түшпөйт. Ошон үчүн эне тилин мыкты өздөштүргөн, шарият билимин дагы мыкты өздөштүргөн, ошондой имамдарга гана барып кайрылыңыздар. Же болбосо атайын фатва бөлүмүнүн шарият бөлүктөрү бар го, казылар. Ошол жерде фатва, шарият чечимдерин, эрежелерин бүт баарын түшүндүрүп, чечмелеп айтып бере турган атайын бөлүмдөр бар. Ошол жерге барып кайрылып, ушундай талак маселелерин чечип алыш керек. Ар кимден угуп алып кете бере турган маселе эмес. Эми сиздин апаңыз менен атаңызга талак түшкөн түшпөгөн биз өзүбүз укмайынча биз айта албайбыз. Кийинки суроо. Кыз жигит никесиз катнашка барса, экөө бири-бири менен үйлөнүш керек деген нерсе бар. Үйлөнбөй эле койсо болобу дейт. Эми эл оозунда элек жок деп коет, эл оозунда элек жок. Бир эркелетип айтканда. Экинчиси муну герооз деп коет. Герооз. Оозуна келген оттоп сүйлөй бергенде ушундай герооз деп коет. Ушундай герооздуктарды токтотуш керек да негизи. Анткени эртеңки күнү сиздин кызыңызды дагы бирөө ошентип кетип калса кандай абалда каласыз? Бул зына, бул карыз деп эсептелет. Карыз ахиретте төлөнбөйт. Бул дүйнөдө эле. Бул деген мааниси өзүңүздүн балдарыңызга, кыздарыңызга, неберелериңизге келип калышы толук ыктымал. Күтө бериңиз деген сөз. Ошон үчүн тобо кылып, ошол кызды сөзсүз түрдө алыш керек. Ал алданган кыз бечара дагы балким ата-энесинен толук кандуу таалим тарбия алган эмес. Бүгүнкү күндө
же салт менен эмес, же шарият менен эмес, же салт менен жашабай, ортодо эмне болот? Салт демекчи, салтыбыз деле ошо шарияттан алынган. Ата бабабыздан келаткан салттар. Мисалы бизде эч качан салтыбызда кыз жигит болуп жетелешип жүргөн эмес да көчөмө-көчө. Качан сөйкө салып, нике кыйгандан кийин анан кийин эмне болгон? Кошо ээрчишип жүргөн. Ошондо дагы эркек кишинин сол жагында жүрсүн, bir үйгө кирип барса, эркектен мурун аял киши кирип кетпейт, артында кирет деген ушундай сонун эрежелер бар. Ошондуктан сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, алыш керек, жашаш керек. Анан жанагы катнаш кылганы бул арам. Кийинки суроо. Жолдошум мага таарынып кетип калды. Эмне кылуум керек? Мен ажырашкым келбейт. Жазсам, чалсам албайт. Эркек адам аялга таарынып кеткени туурабы дейт. Жолдошумдун эки баласы бар туруп мен тийгем. Менин да эки кызым бар эле. Балдарга катуу сүйлөйсүң деп урушуп кеттик. Мен анчалык деле катуу сүйлөөчү эмесмин. Эркек баласы баарын атасына айта берчү экен. Мен урушсам баарына бирдей эле айтчумун, тигини кыл деп бирдеме үйрөткөнүм эле болбосо. Эми көйгөйлүү суроо экен бул. Ошондуктан Алла Таала Куранда эмне деген? Икра, оку деген. Ошондой эле балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору деген сонун китептер бар. Ошол китептерди окуп алып, балдар менен кантип подход кылыш керек, кантип балдарды шыктандырыш керек. Ушул эрежелердин баары үйрөтүлгөн. Жука мындай эле китептер. Ушуларды алып окусаңыздар, Кудай буйруса бат эле жолуна түшөт. Бул бир жагы, экинчи жагы ошо жолдошуңуз өтө баласак болушу мүмкүн. Ошо өтө баласактар ошондо таарынчак болот. Анан тескерисинче жолун таап, аялдарга жолу табылбай койбойт. Атабыз Адам алейхиссалам Хава энебиздин баягы тилине кирип кеткен го, билесиздер. Муну даракка жолобо деген Алла Тааланын буйругу турса деле, баягы аял киши экен, оң жагына, сол жагына, ал жагына, бул жагына өтүп отуруп, акыры эмне болот? Дарактын жешине себепкер болот. Ошол бизге мурас болуп калды деп Ибн Касир рахматуллахи алейх Кысасул Анбия деген китебинде келтирет. Демек, жолдошуңузду жибитиңиз, жакшы мамиле кылыңыз, мындан кийин болду, киришпейм, сиз айткандай болуп, тарбиялаганга аракет кылалы деп. Эптеп 9 класска жеткирип алсаңыз, 9-ду бүткөндөн кийин 2 жылдык окуу жайлар бар азыр. Диний окуу жай, аттестат да берет, ОРТга да даярдайт. Ошол жак окутуп, кийин Мединистка жөндөмдүү, же соода жагына жөндөмдүү, же мамлекеттик саясат жагына жөндөмдүү, же тарых, мугалимдик жагына, кыскасы кайсы жагына жөндөмдүү болсо, ошол жагына акырын узатып коесуздар. Себеби дегенде көкөрөгүнө иман, акылына билим, колубутун өнөр үйрөтүп койгондон кийин ал балдар дүйнөнүн кайсы жагына барбасын, сиздер улгайган кезде өзгөчө, эч качан таштап кетип калбай турган балдар болуп чоңоет. Анан таарынган деп да айтпадыңызбы? Ошо таарынганы боюнча бул пайгамбарыбызда деле болгон мындай сыпаттар. Кээде мындай таарынып, эмне үчүн андай кыласың, эмне үчүн тигиндей кыласың деп. Мисалы, Фатима энебиз деле. Фатима энебиз Али радыйаллахуга ашыкчараак сөз сүйлөп койгон үчүн Али радыйаллаху эмне болгон? Таарынган. Анан пайгамбарыбызга келип айтып атпайбы? Ата, мен Алини бир аз капа кылып алдым деп. Тезинен жетип барып кечирим сурап көңүлүн алып кой дейт го. Анткени кайсы бир аял күйөөсүнүн ыраазын тапса, ахиретте бейишке кирет деп. Ошондуктан эки дүйнө бактылуу болом деген аял сөзсүз түрдө күйөөсүнүн ыраазын табыш керек. Анан күйөөсүнүн ыраазын табыш керек кээ бир эркектер да бар. Таза эле мындай 5 жашар баладай болуп, аялдардан 5 метр таарынчак болуп да жүрө болот. Ал болбойт. Бирок таарынуунун да жөнү бар. Ошол таарынгандыгы дагы кээде абал, учур жеткирип коюшу мүмкүн. Кээде таарынбай турган нерсеге таарынып калган себеби дагы балким бир нерсеге капа болуп отурган болушу мүмкүн. Бир нерсени ойлонуп отурган болушу мүмкүн. Ошол учурда аял киши барып туруп дагы кошумча нагрузканы бергенде, күчтү бергенде жанагы эркек жарылып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жай баракат чай ичип отурганда, жашынакай абалда отурганда жанандай көйгөйлүү маселени чечиш керек. Өзү капалып отурганда жалаң маанайды көтөрө турган темаларды, сөздөрдү сүйлөп, алдыга көздөй эмне кылыш керек? Жакшы пландарды коюп, алдыга көздөй умтулуш керек. Жакшы нерселерди кыялданыш керек. Ошо кыялдарды айтып бериш керек. Анткени Азирет Усман радыйаллаху эмне дейт? Адам баласы колунан келбей турган нерсени Кудай Таалам кыялдандырбайт дейт. Ошон үчүн келечекке жакшы иштерди, балдар жөнүндө, келечеги жөнүндө, кыздардын келечеги жөнүндө монтсек болот, тигинтсек болот, кандай дейсиң деп ушинтип кыялданып атам деп жолдошуңузду жакшы жака жибитиңиз. Анткени эркектин сыры ашказанда деп деген да макал бар эмеспи? Кийинки суроо.
Sizden Allah razı olsun. Mende суроо бар. Аялым 6 балам бар. Намаз окуйбуз. Аялым дейт. 6 балам бар дейт. Аялы үй бүлөлүү экен, 6 баласы бар экен. Дагы бир аял менен нике кыйдырып алсам болобу? Өз аялыма билгизбей. Sizden Allah razı olsun. Баягы аялдарды ачуу келип айткан экен да, бул ар бир эркектин мечтасы депчи, баягы максаты деп. Негизи бекитип, уурданып алган негизи бул болбойт. Анткени бир күнү кокус билинип кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө сиз экинчи аялыңызды чыштап кетишиңиз мүмкүн. Эмнеге дегенде бекитип алып атканыңыз үчүн. Экинчиден, экинчи аял деп бизде эмне дейт? Жеңе аял деп коет. Жеңе аял деп Кудай анын бетин аргысын, күйөө баласы, же болбосо жездеси өтүп кете турган болсо, ошол топтон, ошо туугандардын ичинен кайнелери эмне кылып койгон, никелеп алып койгон. 5 баласы менен, 6 баласы менен каяка бармак эле. Ошон үчүн буга чыгып коюп эле кайнелеринен. Анан 5-6 баланы көрүнгөн жака чачыратпай, ынтымак кылып алып калган. Биздин салтыбызда да бар нерсе. Ошондой учурда 5-6 баласы менен, 2-3 баласы менен болгон жесир аялдарды алса, бул эң туура болот. Эмне үчүн дегенде, үй бүлөнү сактап калат. Ошондо дагы эки жагын бирдей кармап кете алсаңыз, эгерде кармап кете албасаңыз, хадисте келгенде бир жак бети эмне болот? Бузулган абалда кыяматта тирилет дейт. Ошондой эле Куранда Алла Таала дейт, адилеттүү болгула дейт. Башка аяттын улансында келет, эч качан силер адилеттүү боло албайсыңар деп. Ошондуктан муну ар эркек эмес, эркектер гана ала алат муну. Эгер жашоо талап кылган болсо. Кийинки суроо. Мусапыр адам имам боло алабы? Мусапыр адам имам боло алат, эгерде билимдүү болсо. Ал айтып коюш керек анда. Мен мусапырмын. Мен 2 рекет окуйм, мисалы пешимден. Калган 2 рекетти өзүңүздөр улап кетиңиздер деп, намазга киришерден мурда сөзсүз түрдө айтып коюш керек. Мен мусапырмын деп. Артта уюгандар түшүнүп алат, бул мусапыр турбай деп. Мухтасар Лукаяда жана башка Ханафи фикх китептерде ушундай келген. Кийинки суроо. Ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Алхамдулилля, баары жакшы. Менин сизге бир суроом бар эле. Менин апамдын бутун скорпион чагып алды эле. Анан мен Аллахтан суранган элем. Ошол апамдын буту айыгып кетсин деп. Айыгып кетсем, мен сен каалагандай адам болом деген элем. Эми билбей калдым. Аллах каалаган адам кандай болуш керек? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Алла каалаган деген эми Алла разы болгон деген мааниде айтып атса керек. Сиздин сурооңузга айтып атсаңыз керек. Алла Таала эмнени буйруду? Ошону колуңуздан келишинче аткарыңыз. Кайсы нерседен тыйган болсо, так кесе тыйыңыз. Көрүңүз, айырмасы бар. Кайсы нерсени буйруса, алыңыздын жетишинче аткарыңыз. Тыюу салган нерсе алыңыз жетчү эмес, негизи тыйыш керек. Шариатта эмнени болот десе болот, болбойсо болбойт, аткараңа аракет кыла бериңиз. Адамдарга зыян келтирбеңиз, 5 мал намазга бекем болуңуз, кайрымдуулуктарды жасаңыз. Ана ушагайын гыйбаттардан алыс болсоңуз, Кудайым буйрса, Алла Таала сүйгөн пенделердин бири болосуз. Таквалык деп атпайбы? Таквалык деген эмне десе, Алла буйруган нерселерди аткаруу, Алла Таала тыюу салган нерселерден оолак болуу. Мына ушул таквалык. Башка аяттерде келгендей, ат-таква хахуна деген. Таквалык бул келбетте, же сыртында мынантип бүжүрөп, байкуш болуп, мына мынтип милайым деп коет го, таза эле мынантип алган. Кичпейдүүлүк анда эмес. Кичпейдүүлүк ат-таква хахуна, таквалык мына жүрөктө деген. Башка да бир Азирет Умар радыйаллаху анху сөзү бар. Бирөө таза эле ийилип алган экен да, мынантипчи. Кичпейип эле кандай истеди мынантип. Кээ бир ушундай кылат го, таза эле мынантип алган, бир ичине ит өлүп калган. Андай болбош керек. Ошентип бирөө мынантип алганда Азирет Умар радыйаллаху анху ачуусу келип айтат. Башты ылдый алып жүргөндө, же өйдө мынантип жүргөндө ал таквалык эмес. Таквалык эмне деген? Иште деген да, иште. Ошон үчүн жүрөктү оңдоп, чыкайып, түз абалда жүрүш керек дагы. Адамдарды капа кылбай, басканда да кылдат басып, ким болот? Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам деп мына ушундай учурашып, сылыктык менен мамиле кылып, эч кимдин көңүлүн калтырбасаңыз, эч кимди басынтып сүйлөбөсөңүз, адамдарды басынтып жана шылдыңдап суроо берип, динге даават кылуу, мына ушулда текеберчилик болот. Анткени текеберчиликке пайгамбар ачыктама берген, батарул хакки ва гомтун нас. Адамдарды басынтуу, акыйкатты моюнга албоо. Адамдарды басынтуу дейт. Адам дөөлөткө, же болбосо илимге мас болгондо,
эмне болот? Адамдарды басынтып сүйлөгүсү келип баштайт. Ошондо адам сезиш керек, мен текебер болуп бараткан жокмун деп. Анткени хадистин башында эмне деп келет? Алланын элчиси, адам баласы жакшы бут кийим кийгенди, жакшы кийим кийгенди жакшы көрөт. Ушул бой көтөргөндүккө жатып калбайбы текеберчиликке дегенде пайгамбарым эмне деген? Жок. Инналлаха жамил юхиббул жамал. Алла Таала сулуулуктун, кооздуктун ээси. Сулуулукту, кооздукту жакшы көрөт деп. Демек сулууланыш керек, кооздонуш керек. Албетте шарият чектеген чектен чыкпай. Андан ары карай эмне болот? Акыйкатты моюнга алыш керек, адамдарды эч качан басынтпашыбыз керек. Мына ошондо биз чыныгы мусулман болобуз. Кийинки суроо. Эки каза намазды уда окуса болобу жана кайсы убактарда окуса болот? Бир азан менен. Ооба. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда эмне кылган? Бир азан айтып, калганына коомат айтып да окуткан каза намаздарда. Баягы кайсы бир согушта 4 намаз каза болот эмеспи? Ошол сыяктуу анткени намазда азан жана коомат ушуну унутпаңыздар. Намаздын шарттарына кирбейт. Булар сүннөт. Ошол үчүн азан айтуу сүннөт, коомат айтуу дагы бул сүннөт. Эгерде жалгыз болсоңуз, коомат айтып да окуй бересиз. Анткени Хидая деген китепте келет, Ханафи китептеринин эң белгилүү китептеринин бири. Азан айтуудан максат айланадагы адамдарды чакыруу. Коомат айтуудан максат айланабызда отурган адамдарды эмне кылуу? Тургузуу деген сөз. Икама деп коет, тургузуу деген сөз котормосу. Мына ошондуктан бир коомат айтып, бир азан айтып, калган намаздарды коомат айтып окуй бересиз. Калган казаларга. Тагыраак түшүндүрүп кетели. Айталы, пешим менен асырды каза кылып алсаңыз, бир азан айтасыз, пешимге коомат айтып окуй бересиз, асырдын казасына да коомат айтып окуй бересиз. Кайсы учур десеңиз, күн чыгып келатканда, чак түштү, ана күн батып баратканда гана болбойт. Калган учурда, бардык учурда каза намаз боло берет. Анткени асырдан кийин окуса кээ бири түшүнбөй болбойт болот, жок боло берет. Себеби сиз шамга чейин, шамдан кийин да жашайм деп сиз өзүңүзгө кепилдик бере албайсыз да. Ошол үчүн моюндагы карызды эмне кылыш керек? Эртерээк кутулуш керек. Нафил намаз макру болбойт. Баягы багымдатын убага киргенден кийин, күн чыкканга чейин, асыр намазы окугандан кийин, шам намазын окуганга чейин эмне болот? Нафил намаздарды окуу макру болот. Ал эми каза намаздар боло берет. Бир өзгөчөлүк, асыр, бүгүнкү асыр боло турган болсо, күн батып баратат, бир рекетине жетишип калсаңыз, анда окуй бересиз, калган 3 рекети күн баткандайында эмне болот? Уланып окулуп кете берет. Бүгүнкү каза болсо, ал эми кечээинки, мурдагы асыр намазынын казалары болсо, анда ал болбойт. Кийинки суроо. Жолдо акча таап алса, эмне кылыш керек дейт? Жолдо акча көрүп калсаңыз, таап албашыңыз керек да. Жолдо акча жатканын көрүп калсам эмне болот деп сурасаңыз да жакшыраак болот. Анткени көрүп калдыңызбы, тийбей эле коюңуз. Ошон үчүн жолдогу аманатты алба. Алдыңызбы, алгандан ээсин таап бер дейт. Ал мойнуңузга жүктөлөт. Муну кимдики, каякта деп издеп, данныйларын карашыңыз керек болот. Азыр акча капчык менен кошочу, паспорттор болот, башка болот. Ошон үчүн ага тийбей эле коюш керек. Эгер ээси таптакыр табылбай кала турган болсо, ошо жоготуп жиберген кишинин атынан деп туруп садака кылып жибересиз. Анан кокус ээси табылып келип кала турган болсо, аны да кайра төлөп бергенге сиз эмне болушуңуз керек? Даяр болушуңуз керек. Эмне үчүн? Мен баягыда сенин атыңан садака кылып жүрбөдүм беле, мага келбе деп айта албайсыз. Анткени сиз мойнуңузга алып алгансыз. Мына ошондой. Кийинки суроо. Намаз окуганда көйнөк жана жоолук кийип, шым кийбесе болобу? Санга жоон сан деп айтат. Жоон санга тийсе намаз эсептелбейт дешет го деп. Жок, эң негизгиси аврат жабык болсо, жарай берет. Анткени билесиздер, түшкө чейин бир намаз учурунда күйөөм кийип алса деп сахабалардан риваяттар бар. Ал келгенден кайра мен ороон окуйт элем деп. Ошондуктан эң негизгиси уяттуу шарият көрсөткөн жерлер жабык болсо, намаз окуганда ачылып калбаса, болду, жарай берет. Негизи ич кийим кийип, тизеге чейин дамбал деп коет го, баягындай ошондой дамбал кийип алган жакшы. Кийинки суроо, шуба кийсе болобу дейт. Эми шуба кийсе болот. Болот эгерде жанагы бисмилла Аллаху акбар менен союлуп, анан ошонун терисине жасалган болсо. Эгерде бисмилла Аллаху акбар менен сойбой, бисмилла Аллаху акбар менен атпай, тирүүлөй, терисин сыйрып алып анан жасалып кие турган болсо, анда болбойт, ал арам болот. Анткени ошол кылган амал өзү арам болбойт.
биз угуп атабыз. Ошон үчүн шариатта Алла Таала Куранда айтат: "Ида жа фасикун бинабайин фатабайяну". Эгерде бир бузук адам бир кабар жеткирип келе турган болсо, ошонун чын төгүнүнө жетпей туруп өкүм чыгарып жүрбөгүлө. Себеби эртеңки күнү жалган болсо өкүнүп каласыңар деп. Биз ошол шуба кантип жасалганын биз көзүбүз менен көргөн жокпуз. Ошон үчүн биз мындай андай деп айта албайбыз. Негизи эле териден кийимдерди кийүү бул адал. Ийленип тигиле турган болсо. Болгону жанагындай биз угуп келатабыз, жанагындай өлтүрбөй, тирүү абалында ошол жерден терисин сыйрып алганын жасайт. Ошондо жакшы чыгат экен деп. Эгер андай абал боло турган болсо, кийбеш керек болбойт. Убал, кыяматта жооп бересиз ошон үчүн. Кийинки суроо: намазда бир рекет ашыкча болуп калса намаз бузулабы дейт. Негизи ушундай суроолорду ислам негиздери деген сонун китептер чыкты жананын түрүндөгү. Сөзсүз түрдө муфтияттын мөөрү басылган китептерди караңыздар. Намазды буза турган амалдар, намазда арам болгон нерселер, намазда макруh болгон нерселер деп бүт так даана сонун жазылып турат. Эми ошол нерсе дагы жооп берип коелу. Бир рекет ашыкча болуп калса, айталы пешим 4 рекет фарз окудуңуз. 2 рекет окудуңуз, каадага отурдуңуз, аттахиятка. Кийин 2 рекет Фатиханы окуп, аттахиятка отурдуңуз. Анан 5-чи рекетке туруп кеткен болсоңуз, анда дагы 1 рекет окуйсуз дагы, сайда сахва деп коет, жаңылуу сеждесин аткарып коесуз, оң жака салам берип, 2 жолу сежде кылып, кайра аттахия салават окуп, оң жака сол жака салам бересиз, намазыңыз толук болот. Анан Google'га, YouTube'га деле жазсаңыздар чыгат. Намаздын фарздары, намаздын сүннөттөрү, намаздагы дуалар, намаздын дуаларынын котормолору деп бүт жетишип калат, жеңил. Намазда кийинки суроо: банкта иштесе болобу дейт. Соңку суроо экен. Банкта иштесе эң негизгиси банктан башка эле аалымдардын көбү ушу бүгүнкү күндөгү аалымдар, мына замандын аалымдары колдон келсе бөлөк иштерге иштегенге аракет кылыңыз деп келет. Мисалы ошолордун катарында Али Жума Ал-Калам Тойба деген жакшы китеби бар, ошол китебинде келет. Колдон келсе бөлөк иш таап чыгып кеткениңиз. Аны эгерде бөлөк иш таба элек болсоңуз, анда убактылуу иштеп туруңуз дагы, бөлөк иш таап алгандан кийин анан чыгып башка тиричилигиңизди улантыңыз. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссаламда эмнеде дуалар бар. Аллахумма инни а'уду бика минал фақри вал куфр. О жараткан Алла мени жакырчылык менен капырчылыктан сактай көр деп. Көрсө жакырчылык мына капырчылыкка да эмне кылат экен? Барып жокчулук ошого түртүп барат экен. Ошон үчүн жокчулук бул жаман, жоктун аты жок дейт. Ошондуктан бир туруктуу бир жумуштарды иштеп таап алыңыз. Бирөөнүн мүлкүн тартып алып атпагандан кийин. Анан акырын бөлөк ишке которулуп кетесиз. Анан жок ал эле бул деп кээ бирөө көр такыбалык кыла берет. Болбойт, анын көлөкөсүндө отурганга да болбойт, үйүнүн деп. Кредитке алынган машиналарда таксовать этилип атат, аларга түшүп атабыз. Ош Бишкек жолу, бул жагы Көл Нарын, бул жагы Талас, ар кайсы жактарга каттап атат таксисттер. Базарлардан буюмдарды сатып алып атасыз. Ошолордун көбү эмне болуп атат? Кредит алып берип атат. Ошон үчүн Кудайдан тилек кылып, пайызы жок акчалар берилип, кайра алынып, мурабаха, мудараба деп коет, түшкөн пайдага шерик болуу. Ошондой абалга жеткенге Кудай Таалам мамлекетибизге күч кубат берсин, тынччылык берсин. Анан ошол кезде эмне болот? Онда сүткорлук деген нерсе жоюлат, Кудайым буйруса. Ошого мамлекетибиз да бай болсун, эл да бай болсун. Эң негизи биринчи байлык бул ыйман, ден соолук, амандык, анан калган материалдык, илим, байлык башкалары кийинки орунда турат экен. Ошон үчүн Кудай Таалам бизди ден соолук жакырчылыгынан, билим жакырчылыгынан, маданият жакырчылыгынан Кудайыбыз сактаган болсун. Бүгүнкү күндө жакшы машинаны минип баратып эле сууну ичип атат, бөтөлкөлөрдүн ыргытып ийчү эле го. Азыр алар туктай баштады. Мурда айнегин ачып барып эле түкүрүп эле, кече жолдо кетип көрүп калдык. Эшигин акырын ачып, минтип түкүрүп атат. Бул эми кичине алдыга жылды деген сөз да. Ошол деле туура эмес негизи. Негизи түкүргөндү пайгамбарыбыз дейт, көрсөтпөгүлө дейт. Андай эле болбой калса, кийимге ичине түкүргүлө дагы анан митип укалап койгула. Кийин барып кийим суу менен жууп коесуңар деген мааниде. Андыктан Кудай Таалам эки дүйнө жүзүбүздү жарык кылган болсун. Кийинки ушу көрсөтүүбүздө көрүшкөнчө аман туруңуздар, жакшы туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.